الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Ta'ala'a şükürçülükler olsun. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salavat jana salamlar olsun. Tutup atkan orozolarыбызды Кудай Таалам өзү кабыл кылган болсун. Бүгүн өтө турган темабыз орозого байланыштуу этикаф. Этикафка олтуруу негизи барбы, жокпу? Албетте бар. Ошонун далилдерин сиздерге айтып берели. Шариатта кандай көрсөткөн, кандай тартипте кетет, ошолордун баарын айтып беребиз. Al-i'tikafu sunnatun muakkadatun. Этикаф негизи бекемделген сүннөт. Этикаф бекемделген сүннөт. Болгону бул янкасиму иля ваджибин ва мустахаббин. Бул мустахаб жана бекем ваджиб болуп экиге бөлүнүп кетет. Суннат муаккада дегенден максат ушу ваджибке жакын болуп калат. Бул качан сүннөт муаккада болуп бөлүнүп атпайбы? Караңыздар, ваджибке, суннат муаккадага, анан мустахабка үчкө бөлүнөт. Качан ваджиб болот? Ва хуа назру. Ал назыр кылсаңыз, максат коюп койсоңуз. Кудайым буйруса, орозо айына жетсем аман эсен, ден соолугум менен. Кудай буйруса мен сөзсүз түрдө этикафка олтурам деп туруп, Алланын алдына убада берем десеңиз, демек сизге суннат муаккада да эмес, мустахабта эмес, эмне болуп калат? Ваджиб болуп калат. Билдет. Себеби сиз сөз берип алдыңыз Кудай Тааланын алдында. Андан кийин сиз суннат муаккада бекемделген сүннөт. Качан бекемделген сүннөт болот десе, Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө. Баягы орозо бүтөрүнө 10 күн калат го. Ошол күндөрү 10 күн отуруп койсок, ошо бекемделген сүннөт аткарган болобуз. Анан мустахаб. Мустахаб деген сөз Рамазан айынан башка учурларда. Бүгүн бир бар мешитке бар этикафка отуруп, өтө эле тиричиликке берилип кеттим окшойт. Кичине жан дүйнөмдүн акысын берип, бир зикир чалып, Куран окуп, бир ыйман жолуна бир бекемделейинчи деген ниет менен, анда да жалгыз эмес, 2-3 адамды, 4-5 адамды сүйлөшүп алып, келип олтурган сонунда ыймандашып, Куран окуп, бири-бирибиздин тажвидтерди оңдоп, ошого өтүшүбүз керек экен, болду. Кана сен оку, мен текшерейин, мен окуйын, сен текшер деп, достор менен келип алып, кандай сонун. Же болбосо бир таксырлар менен баягында чыдамкай, туруктуу болгону дүйнө сөздөрү жана башка нерселер болбош керек да, мечиттин ичинде. Таптакыр мүмкүн эмес. Тиричилик, теги бу баарын жиштирип, жалаң чарчаган малда кичине эс алыш керек. Эс алгандан кийин туруп дарат алып, Куран окуш керек. Же дини темада сүйлөшүш керек. Же болбосо кантип мечитте арабча Куран окугандарды көбөйтөбүз. Кантип бири-бирлөрүнү сонун багып ала турган, адеп аклагы ордунда болгон жаштарыбызды көбөйтөбүз. Кантип калчылдагандарды калчылдабай турган кылып, сабырдуу кылып тарбиялайбыз. Ушуларды үйрөтүш керек экен да. Шагала, чабагыл, кээ бирөө жаман экен атам көрүп. Колу шалакка толомромдон бир чабат экен го, туурабы? Даккат мону чабат. Анткени күчү жетип атат. Ошону аларды титиреп атып, ойлонуп атып, балким Кудай Тааламдан түнү менен тахажжуд намазын окуп атып сурап алган ошону. Кудайым, ушул ыймандуу аялды мага бере көр, дегинтмейт. Аял да, пенде да ал дагы. Бир жерден жаңылат. Анткени обо энебиз жаңылган. Бейиштен, туурабы? Жаңылып, атабыз Адам алейхиссаламдан чейин азгырып койбодубу? Болбосо айтып атат Кудай Таалам. Вала тaqraба hadhihi shajara. Обо, адам, өкөң бүт баарын жей бергиле. Бейиштин ичиндеги эмне бар? Бүттүгү силердики. Болгону ушу даракка жолобогулачы, макулбу? Десе, ошол жерден Хава энебизди шайтан азгырды, анын окуясы узун билесиздер. Анан ал келип туруп Адам алейхиссалам деми бир жолу көрүп кое берели да, анан мындай экен да, тигиндей экен деп, биян айланып, ошенткен эле бирдеме болот экен өзү. Ошентип анан кийин азгырылды. Ошо дарактан мөмөнү жеп алды. Бүттү, өлдү. Анан кээ бирөө ушундан да изденет. Ошо алма беле, же өрүк беле депчи. Иши кылып мөмөлүү дарак. Кереги жок экен да. Баягы
Ибрахим алейхиссаламдын окуясында да курбандыктын келип чыгышынын себеби. Ошондо да кочкор союлду десе, кандай кочкор? Көк кочкорбу же кара кочкорбу? Көк кашкабы же кара кашкабы депчи. Эми кереги жок ишкилип кочкор. Талашып эткенде пендечилик бул. Китепте да бир аалым ушун сүйлөнүп айтты. Иши кылып кочкор деп атып келди. Бакара сүрөсүндө келип атпайбы? Уйду курбанды чалып койгула. Ушу менен кутуласыңа деп Муса алейхиссалам айтып атат. Эми уй деген көп деме. Сен эмне бизди шылмындап атасың? Бир мындай жаштакабы айт да сура Кудайыңан кандай уй соёлу? Өңү сары болуш керек. Сары болгондон кийин сары уйлар деле көп да дейт. Мындай жакшылап мындай сыпаттап берсеңчи бир. Ошондой уй таап келип соёлу десе. Анан адамдар караганда суктандырган сонун сапсары уй сойгула деп анан кетип атпайбы. Анан келип бир токойдун арасында жашаган, талаада жашаган. Жалгыз уй бар бир кемпирди экен. Ал кемпир да жөн кемпир эмес экен, кыраакы кемпир экен да. Уюн эле катуу жакшы көргөн. Аябай катуу жакшы көргөн. Анан ошол митам кыраакы кемпир экен. Ал байкады, эмне менин уюма каардарып калды була. Анан тияктан сүрүштүрө коет. Булар ушинтип убада кылып алган экен. Ушуну гана союш керек экен, сенин уюңда башка жерде уй жок экен деген сөздөр жетет. Мага ушунун ичи териси толтуруп алтын бересиңер, анан кийин макулдук болом. Макулдук берем. Акча мен бербейм. Тартып ала албайсыңар, анткени силер Кудай жолунда сой атпайсыңар. Нар ойлонуп, бер ойлонуп, анан кийин бардыгынан алтындан чыгарып анан берип атпайбы. Ошон үчүн эмнеге деген суроону бере бергендин кереги жок да, эгерде шариатта так айтылган болсо. Алла Таала Куранда мындай дедиби? Аткарбаш керек. Хадисте мындай дедиби? Унчукпай аткарбаш керек шариатта. Шариат ошо аят хадистин негизинде түзүлөт. Болду, алдыга жылы беришибиз керек экен. Мисалы, атабыз жумшады. Балам, базарга барда бир кой алып келип, курбанды салып коелу деди. Анан мейли да унчукпай барыпты, семиз кой алып келип союп койсоңуз жакшы. Анан айткандай дедирген ата болсо мүнөзү. Жок ата, өңү кандай кой алып келейин? Эми өңү ак кой болсо кичине ысык келбейт, кара кой болсо ысык келиши мүмкүн. Кочкор алып келсең ысык болот, ургачмал алып келсең же болсо бычылган. Шишек дейт, же болбосо шишик деп эмне деп коет? Ирик дейт мисалы. Ирик деп да коет, шишек деп да коет. Ушундай ар кандай терминдери бар. Ошондо бычылган кочкор. Ошондой алып келип кой деши мүмкүн. Аны таппай жүрө бересиң анан кийин издеп эле. Унчукпай эле атаңыз семиз кой алып келип союп кой десең, унчукпай союп койсо кутулат белеңиз? Кутулмаксыз. Жок, анан дагы айтып атат, анан дагы дейт. Же болбосо ачуусу келиши мүмкүн. Ата, кандай кой алып келейин? Саат канчада барайын? Бара бериши кылып. Анан түштөйүн барсам болобу деп кайра чалып берсеңиз, улам сай. Анан жаны чыгат атаңызда. Барбай эле койчу, өзүм эле алып келейинчи дейт. Мына ошондой. Шариаттагы унчукпай аткара бериш керек экен. Эми Айша энебизден риваят кылган хадис бар. Сахих хадис мындай дейт. Анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям кана я'такифу al-ashra al-awахира фи мин Рамадана. Рамазан айынын эң акыркы 10 күнүндө пайгамбар Мухаммад алейхиссалам этикафка олтурат эле. Сумма атакафа азважуху ба'даху. Андан кийин анан үй бүлөсү отурат эле деп. Үйдө отурушат, анан пайгамбар өзү келип бияка отуруп, анан башка дагы Алла Таала Куранда келтирип атпайбы? Ма хадиги тамасилул лати антум лаха акифун. Этикаф деген өзү негизи бир нерсенин үстүнө туруу деген сөз. Бир нерсенин үстүнө туруу. Анан бул каякта отурат десе, жамаат менен намаз окулган мечиттерде. Ал жамаат менен намаз окулган мечиттин атайын имамы болуш керек дептир. Жана атайын сопусу болуш керек экен. Маанилүү экен, ар ким келип айта бербеш керек экен да бул. Ошондо мечитибиздин кадыры да көтөрүлөт экен. Атайын сопу дайындалат экен. Азанчы ушул деп. Анткени билесиздер, сопулук кимдин кесиби? Жабрил алейхиссаламдан калган. Жабрил алейхиссалам азан айтат. Имамчылык Микаил. Периштелердин баарын имамчылык кылат. Мына ошо менен окуясы нары көздөй кетет. Жоопкерчилиги оор. Өзгөчө мына сопуларда да карайт. Намаз азыркы эми дагы жакшы. Сааттар чыгып калбады. Мурун оор болгон. Саат жок кезде.
карап турат, эмне болуп кетти окуй, намаздын убагында айтайын, тинтейин, митейин деп, мээсинде жалаң жоопкерчилик. Намаздын убагын каза кылып албайлы деп. Азыр эми жакшы саат менен секи белгилеп азан айтып коет. Бирок аябай чоң жоопкерчилик. Алла разы болсун сопуларыбызга, имамдарыбызга. Жана 5 маал намаз окулган болуш керек деп тур ошол жерде. Мисалы кээ бир мечиттерде култап коет атпайбы ар кандай шарттар менен. Ал жерде эмес. 5 маал намаз жамаат үчүн мечит ачык болуш керек. Жана ким эле болбосун келип кете бере турган мечит болуш керек экен. Ким эле болбосун келип беймарал намазга катышып кете берет. Мына ва антум акифуна фил масажиди, силер мечиттерде этикафка олтурасыңар деген аят. Бакара сүрөсүнүн 187 аятында. Эми мечит биринчи орунда албетте Мекке турат. Этикафка олтуруу боюнча Мекке биринчи орунда мечиттердин ичинде. Андан кийин пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мечити Масжид Набави деп коет го, Мадинадагы. Андан кийин Масжид Акса, Акса мечити. Андан кийин калган мечиттер. Калган мечиттер жалпы эле бирдей бааланат. Ошол мечиттерде этикафка олтуруу. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын Ибн Аббас радияллаху анхумда сонун сөзү бар экен. Ибн Аббас: "Инна абгадал умури илаллахи таала ал-бидау." Алла Тааланын алдында эң каарды келтирген, ачууну келтирген жаман иш бул бидаттар, жаңылыктар деген сөз. Шариат көрсөтпөгөн нерселерди ушул бар шариатта деп түртүп келип киргизип коюу. Ушул болбойт да негизи. Мисалы, жумадан алдын 4 рекет сүннөт турабы окуу. Бир 6 рекет деген жери жок да. Демек 4 рекетти гана окуйбуз. Ибн Аббас радияллаху анху сөздөр бар да билесиздер. Жумадан алдын 4 рекет, жумадан кийин 4 рекет окуйт эле, ла яфсилу байнахунна, ортосун салам менен бөлбөйт эле деп. Жумадан мурун 4 рекет, жуманы окуп бүткөндөн кийин дагы 4 рекет. Экөөнө тең достоверный далилдер бар. Бирок жок мен 8 рекет окуп коеюнчу деп жумадан ал 8 рекет окуп атасыз. Болобу ушул? Болбойт. Жана ошондой эле мына мечиттерде эми үйрөнүп келатабыз, Аллага шүгүр. Мурда кээ бир сүйлөнүш мүмкүн да. Намаз окубай жүргөн кезде качан намаз окуйсуң дейсиң. Ана мечитке барганда эмнеге намаз окуп атасың, имам хутба кылып атканда отурбайсың деп дагы тилдейсиң дегендер болуп кетет экен да. Бирок негизи ар жерде тартип керек. Имам хутба кылып атканда нафил намаздар окулбайт негизи. Окулбайт. Анткени макру. Хутбага кулак салуу бул важип. Мечит акысын окуу бул важип эмес. Бул сүннөт. Экөө бир келсе биз важипти аткарабыз. Важип менен парз бирдей келсе, парзды аткарабыз. Парзды аткарабыз. Ата-эненин көңүлүн алуу бул важиппи? Ар бириңиздин мойнуңузга важип айтканын жасоо. Атам балам бияка кел, тияка кел. Бирок пешимдин убактысы өтүп кете турган болуп атат. Мына деп. Апа, ата мына фарз деле окуп алайын жок дегенде пешимден деп туруп, эмне кыласыз? Фарз окуй салыш керек. Неге? Айтасыз, бул Алланын өкүмү да бул парз. Мен парзды аткара коеюн деп парзды аткара калышыңыз керек. Же болбосо жанды сактоо да парз. Анан ачык айтышыңыз керек болуп калды бир жерде. Мусулманчылыктан мына ана тамак жеш керек болуп калды, ачка калдыңыз. Арам тамакты жөө болбойт да. Өлүп калган малды. Бирок жанды сактап калуу максатта эмне кыласыз? Жейсиз. Ошону жешиңиз керек. Жаныңызды сактап калыңыз. Анткени бул сиз үчүн сыноо. Жеп туруп жеткен жерге чейин уламаздан жеп алып бара бересиз. Шарият ушул, жеңил, жөнөкөй. Анан ва инна минал бидаи, ошо бидаттардын ичине кирип кете турган фил масжидиллати фит туар. Айылдардагы кичине намазкана сыяктуу жерлер болот го. Имамы жок, сопусу жок. Ошол жерлерде этикафка олтуруу дептир да. Этикафка отуруп атам мен ошол жерге деп. Бул жаңылыктардан болгон бир жаңылык. Пайгамбардан анткен эмес дейт. Жана сөз түрдө орозо менен кармоо дептир этикафты. Анткени пайгамбарыбыздан бир да риваят жок, орозо кармабастан этикафка олтурду деген. Пайгамбарыбыз эмне кылган? Дайыма орозо менен кармаган. Бүт сонун далилдер бар. Мисалы биз дуа кылганда эмне кылып дуа кылабыз? Колубузду көтөрүп дуа кылабыз, туурабы? Пайгамбар берилип кеткенде минти берген, туура. Бирок биз
нуждающий деп коет го, чыныгы муктаж пендеге окшоп митип сурайбыз. Ибн Аббас радияллаху анху айтып атпайбы? Сахих хадис. Дуа кылсаңар ичи менен сурагыла, арт жагы менен сурабагыла. Сурап бүткөндөн кийин бетиңерге митип сүртүп койгула дейт. Башка хадисте Ибн Хаджар Аскалани Сахих Бухариди ачыктоо боюнча биринчи орунда турган, дүйнө жүзү боюнча. Буга чейин эч кимди алдына салдырган эмес, мындан кийин да салынбайт деле. Бүтүп койгон. Бухариди ачыктоо боюнча биринчи орунда турат. Ошентсе дагы Шафи мазхабын карманган. Ошо Ибн Хаджар Аскалани Булугул Марам китебинде келет. Умар радияллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дуа кылганда колун көтөрөт эле, бетине сүртмөйүнчө кайра түшүрбөйт эле деп. Хадисун хасанун, жакшы хадис, хороший хадис деген да. Жакшы хадис. Алсыз дагы эмес. Ибн Хаджар Аскалани, Ибн Хаджар Аскалани жакшы хадиске чыгаргандан ким аны заиф хадиске чыгара алат? Бүттү. Алсыз хадиске чыгара албайбыз. Мана ошондуктан биздин ата-бабалар колду көтөрүп дуа кылган, бетке сүртүп койгон, жашына калып бүтүрүп койгон мындай. Бүттү. Азыр Кудайга шүгүр, мечиттерде бөлүнүү, жарылуу азайды. Жоголсун ошондор, кетсин. Негиз болбойт экен да. Болбогон мустагап амалдар менен талаша бербешибиз керек. Мурда ушундай эле го. Бекке чейин карма, тияка чейин карма, анан бекке чейин көтөр, анан тияка чейин көтөр. Бура эки хадиске амал кылсаңыз болот да. Митип көтөрүп барып туруп мынаяка чейин кетирип койсоңуз, бул да кетти, бул да кетти. Бирок мен эки койгон атасыз. Эки хадиске тең амал кыласыз. Колду көтөрүп, митип койсоңуз, колун көтөрүп дуа кылат эле, анан бетине сүртөт эле деген эки хадиске амал кыласыз. Аябай сонунда. Керемет да. Ошон үчүн дайыма адамды капырчылыкка түтүп койбогон амалдарга так айтканда, мустахаб сүннөт амалдар үчүн сен капыр, мен мусулман дегенге чейин барбаш керек да, туура эмес өзү. Мустахаб амалдарга таргип кылынат, кызыктырылат, буйрук берилбейт. Ананы кыл, муну кылба деп айтылбайт. Ушунсе жакшы болот экен, миссе сонун болот деп айтабыз, болду. Убакыт бүтүп калды. Кудай Таалам баарыбызга жок дегенде жакшы пикир менен пикирленгенге үйрөнөлү. Анткени кээ бир пенделер бар экен, кыял ушунчалык жалкоолуктун туу чокусуна жеткен, профессорлук даражага жеткен, жалкоолук боюнча. Ойлонгондон зеригет. Өткөн жумада да айттык. Жакшы нерсени ойлонгонду үйрөнүш керек экен. Жакшы нерсени, негатив нерсени ойлонот, кээ бир ойлонсо дагы. Ойлонбойт. Ойлонсо эле негатив нерсени ойлонот. Кебетесине да чыгып калам, билесиздерби? Тыржыйып, бети тыршып калам монтепчи. Анан ошону Азирет Усман радияллаху анху айтып атпайбы? Кудай Таалам пендесинин колунан келбеген нерсесин пендесине кыял катары бербейт дептир. Дагы тактайбыз, ушу менен бүтүрөбүз азыр. Пендеси колунан келбеген нерсени Кудай Таалам ал пендесине кыялдандырбайт дептир. Кыялдан албайт экен. Өтө фантазия болуп кетет го кээде. Айга барып кона калабыз, тынчакенде китке кайырмак салып беришет мүмкүн да кээде. Жо, бер өтө эле болуп кетти деп өзүңүз эмне кыласыз? Токтотосуз. Колдон жасаса боло тургандай нерселер болсо аны кыялданыш керек. Адам кыял менен жашаш керек. Муну ким айтып атат? Усман радияллаху анху, пайгамбардын күйөө баласы. Амин. Алла Таала баардыгыбызга жакшы кыял, жакшы пикир, жакшы сөз сүйлөгөнгө Кудай Таала баарыбызга жөндөн берсин, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Ар бир жасап аткан соодагы имам Мухаммад айткандай, таквалыкты жүрүш-туруш бүжүңдөп минтип намаз окуу менен эмес, соода да тасытталат деген экен. Соодаңыздарда так болуңуздар, ак болуңуздар жана береке табыңыздар. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ajma'in bi rahmatika. Assalomu alaykum.